Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 6 класстын материалында берилген Кыргызстандын аймагындагы шаар цивилизациясы деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабактын максаты: тарыхый картаны пайдалануу менен байыркы цивилизациялардын ордун, алардын жаратылыш шарттарын жазып бере алат экенбиз. Маданияттын негизги жетишкендиктерине мүнөздөмө берүү менен дүйнөлүк маданиятта байыркы цивилизациянын кошкон салымын баалоо аркылуу анын маданий өнүгүштөгү өзгөчө маанилүүлүгүн аныктайт экенбиз. Тарыхка объективдүү көз караш менен анализ берүүгө калыптанат экенбиз. Силер үчүн атайын дал келтирүү тапшырмасы берилген. Бул үй тапшырманы текшерүү максатында. Тарыхый инсандар турат, алардын титулдары турат. Демек, окуп чыгуу үчүн 10 секунда убакыт берилет. Менимче туура дал келтирип койдуңар деп ойлоймун. Биринчи инсан Уди. Бул Хан империясынын императору. Моцай Ю шаарынын башчысы. Мугуа Хан империясы Даван мамлекетине басып киргендеги башкаруучусу болуп эсептелет. Байыркы кыштактар. Археологиялык изилдөөлөрдөн табылган байыркы кыштактардын калдыктары, чарбалык буюмдар, уроолор, карапай идиштер, металл иштетүүчү устакана өңдүү археологиялык эстеликтер байыртадан эле Фергана өрөөнүндө адамдар жашагандыгын ырастайт. Алар отурукташып дыйканчылык менен кесип кылгандыгын, байыркы кыштактардан болгондугун далилдейт. Булардын эң жакшы изилденгени байыркы Ош кыштагы болуп саналат. Ал Сулайман тоосунун түштүк тарабындагы тик капталда тектир болуп жайгашкан. Дээрлик бүткүл тектирлерде кылымдардан бери тапталып калган жердин бетинен көптөгөн тегерек чуңкурлар байкалат. Кыштактын мындай тектир болуп пландаштырылышы Ош кыштагынын өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Мындай байыркы кыштак Борбордук Азияда али кездеше элек. Ош кыштагын Чуст маданиятына таандык бай маданият катары эсептөөгө болот. Азыркы Ош аймагындагы биринчи отурукташып жер айдаган калктуу кыштак мындан 3000 жыл мурда пайда болгондугу айкын. Муну ошол чуңкурлардын биринен табылган көмүрлөрдү радиоуглероддук анализдөөнүн натыйжалары бекемдеди. 2000-жылы Ош шаарынын 3000 жылдыгы эл аралык алкакта чоң салтанат менен белгиленди. Ушул мезгилге таандык отурукташып дыйканчылыгы өнүккөн дагы бир кыштак Дальверзин деп аталат. Дальверзин Тажикстандан алгачкы жолу табылган Дальверзин тепе кыштагынын атынан байыркы кыштак маданиятынын жалпы аталышы ушундай аталып калган. Мындай типтеги кыштактар Орто Азиядан көп табылган. Ал Ош шаарынан түштүккө карай 40 километр алыстыкта, Кара дарыя суусунун сол жээгинде жайгашкан. Бул кыштактын калдыгынан чарбалык маанидеги уроолор, карапай идиштер, металл иштетүүчү устакана, металл калдыктары, курал жасоочу 8 калып, жаргылчактар, шибеге, ийне табылган. Дальверзин кыштагында колодон, жезден жасалган буюмдардын көптүгүнө караганда бул жерде металл өндүрүү жогорку деңгээлде өнүккөн. Кыргызстандын аймагындагы шаар цивилизациясы. Биздин заманга чейинки
5-1 кылымдарда Фергана өрөөнүндө жаңы жерлерде көп сандаган шаарлардын жана кыштактардын пайда болуу мезгили болуп саналат. Эски шаарлардын калдыктары дөбө түрүндө сакталып калган. Жазуу түрүндөгү булактарда биздин заманга чейинки эки кылымда чоң жана кичине 70 шаар болгон деп көрсөтүлгөн. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыктын экинчи жарымындагы байыркы кыштактар Фергана өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндө, айрыкча Кыргызстандын түштүгүндө Каракулжа, Ясы, Карадарыя жана Куршап өрөөндөрүндө көп сакталып калган. Бул аймакта эски шаарлардын 4 ири калдыгы — Карадарыя, Дөң булак, Өзгөн, Шоробашат сакталган. Шаар калдыктарынын ичинен Шоробашат шаарынын калдыгы айырмаланып турат. Шаарлардын калдыктарын казган учурда сокмо дубалдардын жана чийки кирпичтердин калдыктары, чарбалык чуңкурлар табылган. Зор көлөмдөгү идиштер, хумдар табылган. Көп сандаган таш жаргылчактар да табылган. Малдын сөөгүнөн жасалган буюмдар да кезигет. Ар бир ири шаардын айланасында майда кыштактар топтолушкан. Мындай кыштактардын калдыктары Карадарыянын чет жакаларында жана Шоробашат шаарынын айланасында абдан көп табылган. Калк жыш жашаган Ош, Кара Суу шаарларынын айланасында чоң аймакта дөбөлөр, кыштактар жана шаарлардын калдыктары жайланышкан. Мына ушул кеңири аймактагы эң ири шаардын калдыгы Кара Суудан табылган. Байыркы замандагы кыштактар Кыргызстандын түштүгүнүн Араван, Сузак, Базар Коргон аймактарында да бар. Ушул мезгилде бийик тоолуу Чаткал жана Алай өрөөндөрүндө да байыркы кыштактар пайда болгон. Аларга Фергананын отурукташкан дыйканчылык маданиятынын таасири тийген. Чигучен усундардын борбор шаары болгон. Археологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча, бул шаар Ысык көлдүн чыгышындагы түп суусунун куймасына жакын жерде жайгашкан. Бул шаардын калдыгы Ысык көлдүн тескейиндеги Жетөгүз районунун борбору Кызыл Суу кыштагынын тушундагы көлдүн астында деген да маалыматтар бар. Эки жээктин түбүнөн тең байыркы тургун жайлардын калдыктары табылган. Калкы дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк менен кесиптенишкен. Биздин замандын башында көлдүн суусу көтөрүлө баштап, шаарды көмүп калган. Борбордук Азиянын башка чөлкөмдөрү сыяктуу Кыргызстандын аймагында да отурукташкан цивилизациянын калыптанып өнүгүүсүн далилдеген кыштактар жана шаарлар болгон. Силер үчүн атайын үй тапшырмасы берилет. Биринчиси сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө, экинчиси өзүңөрдү текшергиле, үчүнчүсү карта менен иштегиле, төртүнчүсү сүрөттөргө баяндама бергиле, бешинчиси ойлонгула жана талкуулагыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, саламатта калгыла.